Пайғамбарымыз айтады: "Вастаксиру фихи мин арба'i хисалин". Бұлайда сілер 4 нәрсе бар. Шул 4 нәрсені көбейткіле деді. Хаслатайни турдуна бихима раббакум азза ва жал. Ошол 4-дің екеусі менен сілер Алланы разы қыласыңар. Ва хаслатайни ла яғина лакум анхума. Екеусі менен бұл өзіңір зарыл сілерге мұқтаж болған іш болады. Сілер мұқтаж болған іш болады деді. Сілер үшін өте зарыл болған іш екеусі. أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم عز وجل الله تعالى ربنا жаратуучуңарды разы кыла турган эки иш فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه. Анда силер булайды шахада келмесин أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ушул келмени ушул көйлүктү көбөйткүлө деди. Бул жөн келмени айтып коебуз, биз билебиз да мусулмандар. Бул сөздү айтканда капыр адам мусулман болот. Демек бұл сөз біз орозо башталғандан бүткөнгө чейин иманыбызды жаңыртып турушубуз керек, кайра-кайра. Бул келмени көп айтышыбыз керек. Орозоду эрте менен таң аткандан баштап күн батканга чейин орозо болуп туруу, Кудай үчүн деп туруу негизи жеңил иш эмес. Буга чыныгы имандуу, Кудайдан сооп күткөн, үмүтү бар, Кудайды гана естеген, Алла үчүн деген адамдар оны шундай кылат орозону. Анан алар ан сайын ушу келмен ла иляха иллаллах айтып турса, анын иманы эртели кечке жаңыланып турса, анан дагы орозо кармаса, ва тастагфирунаху дейт. Анан дагы Алладан кечирим сурайсыңар дейт. Ушул эки иш. Ашхаду ан ла иляха иллаллах, анан астагфируллах. Орозодон башынан этегине чейин ушул эки ишти кылгыла Алланы разы кыласыңар деди. Дагы бир эки иш бар. Ал силерге өтө зарыл деди. Биринчиси фатасалун Аллахал жанна. Алладан жаннатты сурагыла. Бул роза ушундай момун мусулман адамдан сураганы берилчү ай. Бейишти сурап кал Кудайдан дейт. وتعوذون به من النار. Анандагы ушулайда тозоктон сактоо сурап калгыла.